Достор, кандайсыздар? Баарыңарга кутман күн. Биз бир айга бир китеп долбоорунун алкагында ошо май айы үчүн Чыңгыз Айтматовдун Саманчын жол повестин негизинде китеп окуу конкурсун ийгиликтүү жыйынтыктап алдык. Окуучулардын аракеттери аябай чоң, алган таасирлери да аябай сонун болуптур. Бул конкурска 20 окуучу катышты. Албетте бул мурдагы оюндарга караганда аз, бирок ушул каникул учуруна карабай катышып активдүү болуп бергени жүрөк сүйүнтөт. Өрчү болуп берген агаларыбызга, Москвада иштеген инилерибизге, досторубузга терең ыраазычылык билдиребиз. Алар ыраазы болсун. Иштериңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Жалгыз эле эмес, Асат Жээнбеков жана Жаныбек Бабанов менен ушул конкурсту биргеликтүү уюштурганбыз. Буюрса жыйынтыктар эртең билинет. Анан жеңүүчүлөрдү бир губернатор менен жолуктурайын деген сүйлөшүүлөр болуп атат. Жаштарга бир мотивация болсун. Буюрса биздин айылыбыздан дагы мыкты губернатор, аким, айыл өкмөт, ушул бир жаштарыбыздын арасынан ушундай мыкты адамдар чыксын деген ниет. Анан жеңүүчүлөргө албетте сыяз кургай элек жаңы жакшы китептер делекке алынды, грамоталар менен сыйланат. Ошо жалпы катышуучуларга ыраазычылык, ийгиликтерди каалайбыз. Баарыңыздарга чоң рахмат.